Ваня эң жөнөкөй жигит. Ал программист болуп иштейт жана Цукербергдин атак даңкына жетүүнү кыялданат. Анын сүйлөшкөн кызы, ити жана велосипеди бар. Келечектеги балдарынын бактысы үчүн Ваня ипотека алды. Бирок андан сырткары заманбап автоунаага акча чогулткусу келет. Ал 25 жаштагы бардык балдардан күн сайын эртең менен саат 9-да 3 таблетка ичкендиги менен гана айырмаланат. Дүйнөдө Ванянын күн сайын жасаганын кайталаган 17 миллион адам бар. Дагы 19 миллион адам ошону жасоосу керек, бирок көпчүлүк бул жөнүндө али билбейт. Ваня жана сыртынан караганда кадимкидей эле көрүнгөн башка 17 миллион адам эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Келгиле, биздин каарманды тыкыр карап көрөлү. Ванянын жан дүйнөсү бай. Ал Джон Траволта жана Квентин Тарантинога абдан суктанат. Бирок аны башкалардан айырмалап турган нерсе бул эмес. Ванянын 2 бөйрөгү, 2 өпкөсү бар. Табышмагы канында. Бирок Ваня вампир эмес. Анын организминде адамдын иммунодефициттик вирусу ВИЧ бар. Организмге түшкөндөн кийин ал өзгөчө Т-хелпер иммуноклеткаларын жаратат. Алардын бир бөлүгүн талкалайт, а бир бөлүгүн өзүнүн агенти кылып алат. Башкача айтканда, алар өздөрүнүн милдетин аткарбастан өзүнүн туугандарына чабуул жасай баштайт. Бул жай жана билинбей өткөндүктөн ооруну жуктуруп алган адам бир нече жыл билбей жашашы мүмкүн. Бирок эч кандай чара көрбөсө, анда бир учурда иммунитет толугу менен талкаланат. Ошол убакытта адамда жаңы пайда болгон иммунодефициттин синдрому СПИД, ВИЧ инфекциясынын жыйынтыктоочу стадиясы пайда болот. Ванянын кесиптеши Петя ВИЧ-диссидент. Ал мындай вирустун жок экендигине, бул ташбоор дарыгерлердин уюшуп жасаган иши экендигине ишенет. Ошондой эле Петя ТУОго ишенет жана ГМО адамды ичинен талкалап жатат деп эсептейт. Эмне үчүн Ваня өзүндө ВИЧ бар экендигине ишенет? Ал эми ТУО ойдон чыгарылган деп эсептейт. Окей, жашыл адамдар мүмкүн жакында чындап эле биздин жерди ээлеп алышат. Бул жагына келгенде Ваня ашыкча талашкысы келбейт. Ал эми биринчи маселе боюнча анын айныксыз далилдери бар. ВИЧ аныктоочу тесттин 2 түрү бар. Алардын бири вируска каршы организмде денечелердин бар экендигин, ал эми экинчиси кандагы вирустун биологу болушун аныктайт. Антитела вирустар менен күрөшөт, бирок организм ВИЧти жеңе албайт, себеби вирус иммунитетке каршы багытталат. Ушул иммундук жооптун аркасы менен диагностика жүргүзүүгө болот. Ооруну жугузуп алгандан соң 2-3 жумадан кийин ПЧР вирусунун белокторунун текшерүү үчүн тест алынат, бирок анын негизинде диагноз коюлбайт. Вирустун өзгөчө антителосун белгилеген тест, анын натыйжасында диагноз коюлат, 2 этаптан турат. Алгач ИФА, андан соң оң жана күмөндүү жыйынтыктар болгон учурда кийинки анализ ВИЧ инфекциясынын болушун бекемдеген иммуноблот. Бул анализдерди ооруну жуктуруп алуу күмөнү бар окуядан, мисалы, корголбогон жыныстык катнашуудан 3-6 ай өткөндөн кийин тапшыруу маанилүү. Эгерде 2 анализден оң жыйынтык чыкса, анда канда антитела бар. Демек, адам ВИЧ оорусу менен ооруп калган. Ваня колуна өзүнүн анализинин жыйынтыгын алгандан кийин эч кандай күмөн калган жок. Анализ тапшыра электер ойлонбой койсо болобу? Кантип түшүнсө болот? Ваня кантип жуктуруп алды? Албетте, чиркей чакканынан, коомдук дааратканага анда-санда барганынан, же кол сунуп амандашканынан, же кафеде тамактангандыктан, же коомдук транспортту пайдалангандыктан эмес. Анткени вирус канда, лимфада, спермада, вагиналык секретте жана эмчек сүтүндө гана болот. Адам денесинен тышкары болгон жерде өлүп калат. А мүмкүн 8-класста ойногон бөтөлкө оюнунан болбосун? Же болбосо Ваня өзүнүн сүлгүсүн бассейнде бейтааныш сулууга бергени үчүнбү? Жок, бул дагы эмес. Шилекей да, жалпы гигиеналык буюмдар да вирус үчүн көпүрө болуп бере албайт. Ваняга кан куюшкан эмес. Ал эч качан наркотикти көргөн эмес. Жада калса анын классташтарынын жарымы жасаганда пирсинг да жасаган эмес. Бирок бир жолу презерватив сатып алууну унутуп калган. Ванянын балдары ВИЧ оорулуу болушабы? Жок. Ал өзүнүн кийинки айымына жуктуруп алдыбы? Жок. Ваня канча жыл жашашы мүмкүн? Албетте, капыс кырсыктарды жана ТЛОну эске албаганда муну эч ким айта албайт. 70тен же андан ашышы мүмкүн. Мунун баары атайын дарылоонун антиретровирустук терапиянын жыйынтыгы менен гана болушу мүмкүн. Ваня күн сайын кабыл алган 3 таблетка бул вирустун көбөйүшүн токтоткон жана иммунитетти бекемдеген 3 ар түрдүү вируска каршы дары. Жыныстык катнашта болуп жаткан учурда презерватив менен сактанса, өнөктөшүнө жуктуруп алуу коркунучу аябай аз. Эгер ата-энелери жана алардын баласы антиретровирустук терапиядан өтүп жаткан учурда эмчек сүтүн жасалма сүткө алмаштырып койсо, бардыгы жакшы болот. Эгер сен саналып өткөн кырдаалдардын бирине туш келип калсаң, жакынкы поликлиникадан же СПИД борборунан керек болуп калган учурда дарыланууну убагында баштоо үчүн ВИЧке тесттен өтүп кой. Ал эми жыйынтыгы начар чыккандар, баарыбыз жакшы көргөн ырда ырдалгандай Don't worry, be happy.